Бирок университеттен мен күткөн билимди ала алган жокмун. Менин атым Атабек, 18 жаштамын. Азыркы учурда мен Android разработчикмин. Окууну 7 ай мурун баштагам. Мен негизи бул кесиптин ээси болом деп эч качан ойлогон эмесмин. Бул кесипте мен башында кыйынчылыктар болду, бирок ошол кыйынчылыктарды жеңип, ушул кесиптин ээси болуп отур. Курс учурунда мен биринчи айда ушул жерден кетип калгым келди. Мен үчүн бул программирование абдан оор сезилген болчу, бирок менторлордун жардамы менен мен аягына чыктым курстун. Мен негизи курска чейин университетке тапшыргам, бирок университеттен мен күткөн билимди ала алган жокмун. Ошол себептен курска келдим. Курс учурунда ошол акча жагынан мындай проблема болду, үй бүлөлүк жактан проблема болду. Шаарда дагы айылдан келгениме байланыштуу бир аз башында 3 ай кыйналдым. Шаарда адашып, башка жерде, башка маршрутка чыгып, анан сабактардан дагы кыйла артта калып кеттим. Башкалар алдыңкы 3 теманы окуса, мен артта 3 тема артта калып окуп жүрдүм. Негизи окуунун алдында сомнение болду. Менден результат чыкпай калабы деген коркунуч болду, бирок ал коркунучту жеңип результат чыкты. Сунуш берет элем Motion Web боюнча. Бул жерде баары ынтымактуу, бери үй бүлөдөй. Бул мен биринчи келгенде өзүм мындай башка жерге барсаңыз, өзүңүздү мындай башка жерде жатыркайсыз да, ал жерге көнүшө албай. Мен бул жерге бир эле күндө көнүшүп кеттим. Ал жерде эч ким сени бөлгөн жок. Баары эле сразу келгенде эле агай окуучум деп, досу досум деп. Motion Web кыргыз тилдүү академия болгон үчүн Motion Web'ти тандадым. Адамдар эки типке бөлүнөт, баш ийдирүүчү жана баш ийүүчү болуп. Мен каалайт элем сиздерди баш ийдирүүчү болушуңуздарды. Бул нерсеге жетиш үчүн билим алуу эч качан кеч эмес.